Рахмат, Дастан Арсипекович. Мен суроом мамлекеттик каттоо кызматына. Жакында эле биз Санкт-Петербург шаарында биздин мекендештер менен жолугуп келдик, биринчи депутаттар менен. Ал жерде кыргыз паспорту бизнеске айланган. Өзбекстандан келген жарандар, мигранттар ошол жерде сатып атышат, рекламалап. Кыргыз паспортун ушунчага сатып аласыңарбы деп. Аны статистикадан да текшерсеңер болот. Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда, ал жаран ошол Сузак, дагы башка жактан чыгып атат, Сузактан дагы көп экен, эмнегедир. Анан кийин текшергенде пин бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп. Эмне кылып атасыңар бөгөт коюу боюнча? Мына канча чыкты биздин паспорттор боюнча? Азыр ушул паспорттор боюнча биз иш алып барып атабыз. Кандай иш? Бизде өзүңөр билгендей 94-жылы национальный образца биринчи паспорттар кирген. Ал паспорттар 2005-жылга чейин берилген. Ошол паспорттар бардыгы 3 миллион дана паспорт жасалган. Ошонун 2 миллион 883 миң паспорты ушул паспортный столдорго берилип регистрациядан өткөн. Калган 117 миң паспорт бул жоголгон паспорттар. Ошол убакта паспорттарды мындай фактылар бар. Ушул ровдун паспортный столдорунда 100дөн, 200дөн, 300дөн паспорттар просто жоголуп кеткен да. Ошол паспорттар канчанчы жылга чейин сиз айтып аткан? Азыркы Россияда, Москвада, Санкт-Петербургда, башка өлкөнүн жарандары кыргыз паспортун жасаган учурлар азыркы паспорттар. Азыркы система менен текшергенде алар ушул жасалды деп чыгып атышат. Бирок жасалма, алар сатып алышкан. Ушунчалык оңой. Ал кандайча ошондой болуп атат? Системасы кандай? Эмнеге кантип бөгөт коесуңар? Подделка паспорт, незаконная выдача менен подделка паспорта бул эки башка айырмасы бар да. Подделка паспорттарды биз эми Москвада ошол МВДнын өкүлү бар, ошолор иш алып барыш керек совместно ушул. Подделка эмес, ГРС менен жасалган. Выдача при выдаче, потому что все совпадает. Ротуру эле принтерден чыгарган эмес. Системаны текшергенде чыгып атат. Кыргызстанда жасалган жакынкы арада деп, жакынкы айларда. Айдаган чекана. Вот бизде азыр паспорт алыш практически невозможно. Киши келип өзү биометрикасын бермейинче бир да паспорт ала албайт. Мындай это жөн эле факты болсо алып келсин да бизге. Мындай паспорт жасалды, мына кармалды деп. Факт болбодубу силерде? Өткөндө эле чуу чыкты. Кыска жооп бериңиз, эмне кандай бөгөт коесуздар? 94-жылы берилген паспорттардын на основании 94-го года паспортов делали обмен. И в инструкции было так и написано, что при предоставлении паспорта башка эч документ сурабай туруп, ошол эски паспорттагы образец паспорттарды жаңы паспорттарга алмаштырып беришкен ошол убакта. Бизге паспорт системасы 2009-жылы ГРСтин карамагына өткөн. Азыр паспорт алыш практически невозможно, киши өзү келип биометрикасын бермейинче. Сиз эми факты бергиле деп актанып атасыздар, мындай толук ынанымдуу жооп алган жокмун. Себеби дегенде ошондой фактылар болуп атат. Мен өз көзүм менен көрдүм, мен сизге айтып атам. Бөгөт коюш керек, алып атышат анычы. 94 болобу, азыр болобу? Анан миграция кызматына суроо. Миграция кызматына мына силер абдан жакшы жооп бербей атасыңар да. Ошол эле биздин мекендештерден суроо. Келгенде регистрация мөөнөтүн узартуу мүмкүнбү? Мекен карт боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат? Саламатсызбы, Айдаган Чебек. Мекен карт боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат, бирок мун чаралар мыйзам кабыл алынгандан кийин башталат да. Сиз жакшылап даярданып келиңизчи. Мындай жооп берген такыр болбойт. Мекен карт боюнча мен айтып берем анда. Кандай иш? Сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат. Медер Эсенкулович, айтыңызчы. Кыргыз поштасынын тарифин эмнеге азайттыңыздар?
урматтуу Рыскелди Чыныбекович, Кыргыз почтасынын биз кызмат көрсөткөн үчүн 0,1%га азайтып атабыз. Бул биздин бюджеттин экономия кылып, чыгашабызды экономия кылып, ошону пенсияны төлөөгө жумшалат да, булардын баардыгы тең. Бирок мен алдын ала айтып коюшум керек, Кыргыз почтасы бул жерден чоң жоготууларга учурабайт. Бирден бир себептеринин бири жыл сайын пенсиянын өлчөмү өсүп атат. Булар ошол төлөнгөн акчадан пайыздыгын алышат. 20-жылга пенсиянын өлчөмүнүн өсүшү почти 2,5 миллиардка чукул өсөт. Ошол эле убакта пенсионердин саны да өсүп атат. Ошол себептен булар андай чоң мындай жоготууга учурабайт да. Бул бюджетти биз даярдап атканда жана 65 миллион разница деп айтып атканыбыздын себептери, бул бюджетти даярдап атканда жанагы келечектеги пенсиялардын кийинки жылга жогорулашы жөнүндөгү, пенсиянын өсүшү жөнүндөгү маалыматтардан тышкары болуп даярдалып калган да. Ошол себептен. Азыр эми такталган бюджетке келгенде муну тактап беребиз. Так бюджет, то есть почта андай жоготууларга учурабайт. Сиз кайсы санга таянып айтып атасыз? Бул эч кандай зыянга учурабайт дейт. 1,3-тен 1,1-ге түшүрүп атасыңар да туурабы? Фактически 1,8 да. 1,3-төн жок, фактически 1,3 бүгүнкү күндө. 1,3% төлөйбүз, төлөнгөн суммадан. Азыр биринчи биз ушул бюджеттин долбоорун даярдап атканда 1,1 деп даярдалган болчу. Андан кийин биз өкмөттө да бул чогулушта бул сүйлөшүүлөрдүн алкагында азыр 1,2%га түшүп атат, 0,1%тан. Кийинки жылга, 21-жылга 1,1%, андан кийин аны 22-23 жылдарга 0,8%га түшүрүп атат. Бул мамлекеттик саясат эмес. Кыргыз почтасындагы айлык алгандардын саны деспи канча экен? Айлык маянасынын өлчөмүн 4.000 сомдон. Анан ушуну экономия кылып атасыз да. Анан бул эмне деген саясат? Бул деген Кыргыз почтасынан акырындык менен банкрот кылып, акционерди коом кылып, акционерди коомдон банк кылган калып бараткан чоң саясат бар берде. Сиз мага табышмактарды айтып бере коюңуз. Мына могу жерде 2018-жылдын 28-августунда чыккан Юстиция министрлигинин көйлүгү турат. Кыргыз почтасынын акционерди коом кылып койгон. Биз жогорку кеңеште комитет ызы чуу кылгандан кийин кайта ГП кылдыңар. Мына ошол саясатты азыр акырын башын былгытып алып келатасыңар. Силер азыр Кыргыз почтасын банкрот кылыш үчүн коэффициенттерин кылып атасыңар. Мисалы билесизби сиз, Кыргыз почтасы жанагы Кобуш шаар долбоорунан түшкөн каражаттын канчасын алат? Ар бир токтом үчүн, кат үчүн. Түшүнбөй калдым айтып. Сиз жакшылап угуңуз, түшүнбөй калдымбы? Кобуш шаар долбоорунан түшкөн акча каражатынын жана жеткизет да. Кыргыз почтасына токтомду, постановлениянын. Ошон үчүн канча акча алат? Мен эми бул вопросту көрүрт этпейм, но бирок менин билишимче бир жеткирген үчүн 22 сом алат. Кечээ эле буквально Иса Шейшенкуловичтун кабинетинде да ушул боюнча сөз болду. Сиз айтып аткан 4.000 сом айлык жок. Кыргыз почтасынын айыл жериндеги же болбосо центральный аппаратынан башкасыныкы менде толук маалымат бар. 7.000 сомдон кем эмес айлык алышат. Почтальондор, андан тышкары борбордук аппаратында кечээ мен Иса Шейшенкуловичка да бул маалыматты бердим. 40.000 сомдон айлык алышат, орточо эмгек айлыгы. Бүгүнкү күндө булар өзлөрү ичинде реформа жүрүш керек деп ойлойм. Биздин жаңгыз эле биздин соцфондтон тапкан кирешелери булардыкы 38%-тын тегерегинде болот. Калганын баардыгын тең булар башка булактардан табышат. Эми ошол 22 сом жетеби? Мисалы токтомду алып барды да, ошо токтомду 22 сом. Жол кирesi канча болот үйүнө алып барганга? Рыскелди Чыныбекович, мен аны Кыргыз почтасы өзү жооп бербесе, мен ал жетишеби, жетишпеби мен ага жооп бере албайт экенмин. Мен бизден кеткен пенсиялык акча буларга толук кандуу жетет. Мен дагы бир жолу айткым келет. Почта кызматы тараткан акчанын 10%-ын гана үйүнө жана баспаган пенсионерлерге алып барып жеткиришет. Калган пенсионердин баардыгы тең өзүңүздөр деле күбө болосуздар. Айыл жеринде бүт бары ошол пенсия таркатылган күнү график бар. Ошол графикте очередте туруп, ошол жерге келишип, ошол жерден алып кетишет. Эгер алардын айлык баянасы жеткен болсо, алар бүгүн силердин бекиткен бюджетиңерге макул болсо, мага минтип кайрылуу жазбайт эле да. 1014
адам биз жумушсуз калабыз. Бул деген Кыргыз поштасын банкроттукка алып келатат деп. Биз өзүбүздү өзүбүз актай албай калабыз. Биз өзүбүздү өзүбүз каржылай албай, кармай албай калабыз деп коңгуроо кагып атса сиз берде отуруп зыкылдатып жооп бере атпайсызбы? Бул Кыргыз поштасын кайра силер акционерди коом кылып, анан банк кылганга алып баратасыңар. Мен билем ал жака кайсы кимдин бажасы бара турганын. Бул долбоор 2018-жылы ишке ашканда биз токтотуп калбадыкпы. Эми силер кайта ушуну ишке ашырып атпайсыңарбы? Атайын искусственно банкрот кылып атасыңар Кыргыз поштасын. Анан акционерди коом кылып, менчикке чыгарып атасыңар. Токтот. Рыскелди Шөнөкович, биз Кыргыз поштасы менен келишимдин алкагында гана иштейбиз. Бул эч кандай башка нерсеге эч кандай тиешеси жок. Алардын кандай структура болушуга, кандай кылышка мен кирише албайм. Алар мага баш ийбейт. Бул башкача ишкана болуп эсептелинет. Биз азыр банк кызматына мисалы 0,3% төлөп атсак, почта кызматына 1,3% төлөп атабыз. Бул жылдан жылга пенсиянын өсүшүнө келген сайын ошончолук биздин чыгымдар да көбөйүп атат. Ошол себептен мен как соцфонддун төрагасы катары өзүбүздүн чыгымдарды азайтканга биринчи очередте мен ошого шарт түзүшүм керек да, пенсияга ошол акчалар убагында төлөнүп, убагында көтөрүлүп турганга шарт түзүп бериш керек. Ошол себептен бул пенсия почта кызматына биз 0,1 гана пайызга азайттык. Бул анчалык почта кызматын банкротствого же болбосо ошол кызматкерлери жоюлуп кеткенге шарт берилбейт.